саламаттуу Тынчтык Ибраимович, мыйзам долбоорун колдойбуз. Бүгүн мына 8-9 маселе ушул сот тармагы боюнча экен, ошон үчүн мен бир пикирим айтып коеюн дедим да. Мына сот тармагына каражат былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл 35%га көп бөлүнгөнүн президент өзү дагы айтты. Тартип комиссиясынын жетекчиси да отурат бул жерде. Бирок эмнегедир коом, эл сот тармагында бир адилеттүүлүк орноп баштаганын сезе элек азыр. Эч кандай. Саясий эркти беребиз деди, акчаны беребиз деди, бирок сот тармагында жылыш жок. Мына бир эле мисал айтайын. Тартип комиссиянын төрайымы сиз отурасыз. Президент Коопсуздук кеңешинде абдан таң калып айтты. Бул Алмаматов дегенди кантип бошотуп ийдиңер? Ошондой соттор бизде кантип иштеп жүрөт деп айтып атат. Силер президенттин сөзүн чымын чаккандай дагы көргөн жоксуңар. Ошо сотторго сөгүш берип коюпсуңар. Бул деген сөз мындан ары дагы коррупция менен күрөшкө соттор тарабынан мындай саботаждар улана берет деген сөз. Эл, карапайым адамдар, депутаттар, башкалар сүйлөгөнү бир мындай. Бирок ушул президенттин Коопсуздук кеңешинде бүтүндөй чоң жыйында айткан сотторду тартип комиссиясы мына силер сөгүш кына берип койдуңар. Эми соттор тууралуу, сот тармагы тууралуу бул бир эле мисал. Мындай башка сөз жок да. Реформа болоюн деген бир өнүгөйүн өсөйүн деген ой жок. Мына президенттин аппараты мына Конституциялык палатага дагы аргандай мындай бир тажрыйбалуу деп кишилерди алып келдиңер эртең менен. Арасында бир мындай жаңы мындайча айтканда ошол тармакта бир бунтарлар жок да. Адилеттүү, элге кадыр баркы сиңген, өзүнүн калыстыгы менен белгилүү болгон адамдардын кандидатурасын алып келбей атасыңар эч кандай. Ошон үчүн мына сот тармагына, анын ичинде бийликке болгон ишеним ушинтип төмөндөй берет. Тартип комиссиясы сиз жооп берип койсоңуз, эмне үчүн ошол сотторго сөгүш кына берилди? Саламатсызбы, урматтуу депутаттар. Жанарбек Кубанычбекович, Судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясы жөнүндө закон боюнча тартип комиссиясынын мүчөлүгү 9 адамдан турат. Ал 3 адам сот системасынан, 3 адам жогорку кеңештен жана 3 адам президенттен. Жана ошондой эле бизде тартип комиссиясында баягы добуш менен чечилет. Ошол себептен добуш болгондуктан бул коллегиальный орган болгондуктан добуштун негизинде ошондой чечим кабылданды. 10 секунд кошпосузбу? Жогорку кеңештеги фракциялардагы анда өзүңөрдүн курамыңарды, ушу тандоо кеңешиндеги тартип комиссиясындагы курамыңарды карап, ушул соттук реформага жогорку кеңештеги фракциялар дагы жоопту экенин унутпасак. Бир карын майды бир кубалак келетет дегендей, мына арабыздагы коррупциядан тазалануу иштери кээ бир мекеме уюмдарда болбой атат да жүрбөй атат. Буну массалык мал каражаттары мына тынбай жазып атат. Ошого карабастан ушундай схемалар түзгөн министерство, ведомстволор, мекемелер бар. Булдук бардык тепкичтер да бар. Бардык бийлик бутактарында бар. Жоопкерчилик жок жетекчинин эсебинен биздин бүт күч аракетибиз мына текке кетип атат. Мындай жетекчилер президенттин, өкмөттүн, жалпы мамлекеттик бийлик органдарынын элдин ишеничин, коомдун ишеничин мына кетирип атат. Мына азыр жаранды коом колдоп жатат, эл колдоп жатат. Коррупция күрөш боюнча, токтотуу боюнча абдан жакшы шарт түзүлдү. Бирок сот бийлигинде, аткаруу бийлигинде чечкиндик адамдар, чечкиндик тазалоо процесстери жакшы жүрбөй атат. Айрыкча укук коргоо органдардын жетекчилери мына өздөрүнүн министрлик, ведомство ичинде коррупцияга каршы күрөшүнө кош мамиле кылып атасыңар. Ичиңердеки иштеп аткан коопсуздук, өзүңөрдүн ички иштей турган ички коррупциялык иштерге мына күрөшпөй атасыңар. Аз уктуңар мына коопсуздук кеңешинин катчысынын айткан сөздөрүн. Кээ бир жетекчилер ошол чечимди аткарганга, ошого кагазы бергенге дагы моюн сунбайсыңар. Дагы айтам, коррупция менен күрөш үчүн биринчи укук коргоо органда тазаланыш керек. Экинчи, ошо бийликтин бутагынын башында тургандар таза болуш керек. Министрлер, ведомство башчылары, губернаторлор, акимдер, бүт мамлекеттин башында турган жетекчилер таза болбоюнча бул ишке ашырыш абдан кыйын болот. Өзүңөр таза болбоюнча бул коррупция менен күрөш ишке алдыга жылбайт. Мына Алмаматов боюнча. Алмаматов мына биринчи сот 12 жыл берди. Кийинки сот
аны бошотуп жиберди. Бул эми ушундай резонанстуу иш болду. Коомчулук мына баары ыраазы болду. Мен ушул нерсени мал салма кайраттан уктум да. Бул не деген шеремендечилик? Бул кандай болду? Буну кармаш үчүн, бул коррупционерди токтотуш үчүн, ошол схеманы жоюш үчүн, ошо антикоррупциялык кызматтын кызматкерлери билесиз канча айлап иштеди? Түнү күн жүрүштү, карашты. Андан бир сот менен бир прокурор чыгарып койсо, эмне ушуга чара көрбөйсүңөр? Мен ушуга таң калам да. Эмне үчүн сотко чечим чыкпайт? Эмне үчүн тартип комиссия бербейсиңер? Эмне ошол прокурор, эмне ошол прокурор, ошол макул болгон прокурор эмне үчүн иштеп жүрөт? Эмне үчүн чогуш берилген? Эмне үчүн иштен кетпейт ал? Эмнеге кетпейт? Эмне үчүн сот иштейт? Мага ошого жооп берилечи. Мына буну эл да күтүп атат. Бир нерсе гана бар. Ал ошол прокурор жасаган жок. Анын үстүнө бирөө айтты. Ошон үчүн кетире албайт атат ал прокурорду. Айтып коет деп коркконунан. Аны силер да кетире албай атасыңар. Ылкыр Басылбекович. Сот элдин баары аны кармаса, пара менен кармап атат. Дәлил 100% болуп турса, канча чыгарат сот? Эмне үчүн чара көрүлбөйт ага? Эмне үчүн тартип комиссия бербейсиңер прокуратура? Кайрылбайсыңар. Эч нерсе болбогондой мына жүрөсүңөр. Бул эми бир сот системасы эмес, бул беле прокуратура эмес. Мага сөз тийип атпайбы? Мен жасагандай болуп атпайбы буну? Мен тапшырып бергенде болуп атпайбы? Силер отурасыңар, былтыйып бардыңар тең. Мына ушинтип мамлекеттик органдардын, мамлекеттик бийликке ишенич кетет, элдин ишеничи. Коомдун ишеничи кетет. Көрүнүп туруп жасап атсаңар, ошого чара көрбөсөңөр. Эмне акмакчылык бул? Өзүңөр аралашсыңар. Генеральный прокурор, сот өзүңөр аралашсыңар, ошого чара көрө албай атасыңар, бербей атасыңар. Айтпасам мейли. Мен чоң трибунада айттым филармониядан. Эмне деген шеремендечилик деп. Салтанаттуу мээрекеде айттым. Ошондо мен чара көрбөйсүңөр, декабрда айттым. Менчиңер болсо үйүңөрдө, калганда алгыла. Бул мамлекеттик кызмат, мамлекеттик иш, эл берген иш. Отурасыңар бала былтыйып. Не чара көрбөйсүңөр? Ал боюнча. Кантип коррупцияны жоосуңар? Ичиңерде коррупцияны жоо албай. Кармап берген коррупционерди соттобой. Кантип коррупцияны күрөшөсүңөр? Соттун ичинде, прокуратуранын ичинде. Кантип күрөшөсүңөр? Шунча резонанс иш болду. Шунча ел айтып атат, массалманы каратып атат, жазып атат, жаранды коом кайтып чыгып атат. Жаранды коом жазылып кайрылды. Буга чейин мына тегерек столдор өтүп, жарандык коом, бейөкмөт уюмдар, көз карандысыз жанагындай эркин саясатчылар, депутаттар биз мисалы 5% деп сунуш бергенбиз. Жанагы төбө сурасаң бээ берет деп коет го кыргызда. Биз 5% сураганбыз. Башка саясатчылар, депутаттык топ 7% деген. Анан бирок 9% болчу. Президенттин азыркы сөзүнөн мен түшүндүм, 7%га президент макул болгондой көрүндү. Бул саясий жактан дагы, стратегиялык жактан дагы, парламентаризмди күчөтүү жагынан дагы туура кадам. Анткени президент көзү жетти. Кыргызстанда ири саясий партиялар толук калыптана элек. 9%га бир аз эрте, 10%, 9% болгон босого пайыз ошондой мамлекеттер бул көбүнчө диктатуралык, демократиядан тайган, бир көсөм башкарган мындай мамлекеттер ошондой. Демократия калыптанган, сөз эркиндиги, парламентаризм мындай күчтөнгөн мамлекеттерде адатта мындай 3%, 5%. Кээ бир мамлекеттерде 1%, мисалычы. Эгер андай болсо, бизге окшогон жаш партияларга жакшы болмок, бирок биз 7%га деле президенттин азыркы сөзүнөн түшүнгөнүм боюнча мындай түшөт. 7%га бул жакшы.
Эми мисалы 7% болсо жаңыраак, жашыраак партиялардагы, башка партиялардагы сөзсүз эле бир мындай бир олигархтардан жыйналган партияларга кулдук уруп, эми бизди дагы кошуп албасаңар болбойт деп барбай, мына өз алдынча эми мындай биригип чыга бергенге мүмкүнчүлүк. Ата мекенде эле мына 11 мандат менен келген, азыраак добуш алган, бирок баары парламентте мындай өзүнүн бир мындай эмесин жаратты да, мындай кармап турган, мындай күрөө тамырда кармап турган партиялардын бири болду да. Ошондой болот. Эмкиде дагы Кудай буйруса, менимче ушул 5-6 партиянын келиши күтүлөт деп ойлойм. 2 же 3 эле партия болуп калса, бул туура эмес болмок. Биз ушуга кашап келатканбыз. Менимче ошон үчүн президент дагы